bir balаны bir класс бары келип кейіп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар. Кыздарда болуп атат, кыздардын арасында. Бул бардыгы маселе түү келип туруп тарбиядан болуп атат. Ошол үчүн урматтуу ата-энелер, мына мен bir 2 жума болду. Ысык көлдөн келдим, ал жакта 700 адам катышты, ушу сиздердей Каракөл шаарында мэриясы. Андан илгери Нарындан келдик. Бардык жок озабоченный, кыжалат болуп атат. Балдарды башкарыш кийин болуп калды. Азыр мен 2-3 эле айттым. Тартип бузуу, төөлөш, мушташкан деп. Андан дагы опасныйсы бар. Кудай сактасын. Суицид. Бирдеке десең этаждан өзүм таштайм деп. Нарында мага айтып атат, ата-энесини туура эмес жолго жүрүү, эскертүү, андай кылба кызым, балам десе, айтат экен. Анда мени акыркы сапарга узатышка даярдана бериң деп. Башкача айтканда, ата-энени балдар коркутуп атат. Бул мындай байкалбаганы менен биз мына бардыгы, Кудай ошонун сактасын, бардыгыбыз ошо балдар деп жүрөбүз. Мамлекетибиз ошо балдар деп атат. Азыр айттым. Өкмөт мына өндүрүш, чарба, дыйканчылык, кооператив бардыгы айланып келип балдар үчүн. Ал эми балдарыбыз болсо, антип тарбиясы айнып отурса, наркоманияга барса, ичкиликке барса, адеби бузулуп, туура эмес жолго өтүп баратсанда, биз ким үчүн жасап атабыз дегендей суроо. Эми муну бардыгы эле текши ошондой десек болбойт. Эң жакшы үй бүлөлөр, ата-энелер бар, балдарын жакшы тарбиялаган. Аларга рахмат. Бирок өкүнүчтүүсү көпчүлүктө мына ушул акыбал болуп атат. Жок эле дегенде мындай балдарыңардын көзүнө караңыздар. Үйгө барып түнү менен телефон көргөн, көзү кып-кызыл келип мектепте сабакта отурганда уйкусурап отурат. Андан дагы бир коркунучтуусу, балдардын көзү супсак, эч нерсеге кызыкпай калат. Билим, тарбия, маданият, тарых, өкмөт, келечек, айыл кызыктырбайт. Мынау мен азыр бир аз проблемаларды атап кетип атамын. Бул мындай кабатыр кылуучу симптом. Эмнедир бир нерсе кылыш керек. Бая кыргызда сөз бар, эсиң барда этегиңди жап деген. Кечирип коесуңар. Ошондой эле азырча еще дагы эле кеч болуп кала электе, срочно, кескин түрдө бизнеске, базарга, евроремонтко, байлыкка, Лексуска кандай көңүл буруп, жан үрөп чуркаган болсок, бала тарбиясына экече көңүл бурбасак, ал бизнестен тапкан акчаңар шамалга учуп кетет бар. Мына ошонун бардыгын сезген айыл өкмөтүбүз, төрага, уюштуруучулар мына жерде ошолор мына ушул иш-чараны уюштуруп атат. Ошол үчүн бүгүнкү иш-чарада мен бир аз проблемаларды айтып баштадым. Демек, эмне кылыш керек дегенде, жаңы мен айткандай 180 градуска балдарга бурулуш керек. Балдардын көзүнү караңыздар, кайра айтып атам, көзүнү караңыздар деп. Мектепте мен дагы мына жалпы 50 жыл иштедим. Агай фильмини көргөндөр кол көтөрүп коюңуздар. Агай фильмини. Жакшы баары көрүпсүздөр. Руслан Акун деген Америкадан окуп келген режиссер, бая апанын эненин таманында деген кинонун автору. Бей калганды билесиңер да, мен ошо башын эле айтайын. Ошол тарткан нарындык жигит. Ошо 11 серия, анын бир сериясын эле 1,5 миллион адам көрүптүр. Ошондо көрсөтүлүп атат. Биздин ошо мектепти ачкандан баштап жолдогу кыйынчылык. Ошол эмне үчүн буларды айтып атам? Ошол балдар мектеп
Союз ыдырап бузулгандан кийин тарбия системасында чоң вакуум пайда болду. Чоң вакуум пайда болду. Ошо кинодо ошол көрсөтүлүп атат. Мына ошол процесс азыр дагы уланып атат, урматтуу ата-энелер. Базар экономикасы өзүнүн таасирин берип атат. Өзү азыр дүйнөдө тектоникалык 4 чоң өзгөрүү болуп атат. Алар кайсы дегенде глобализация, вестернизация, өтө татаал геосаясий абал. Өтө татаал геосаясий абал. Андан кийин байлык менен, мансап менен, атак данк менен, кызмат амал менен атаандаштык. Мына булардын бардыгы балдарга андан тышкары мынау интернет, IT-технология, искусственный интеллект, санарып, мунун өтө жакшы жактары бар, бирок мына ушунун ичидеги терс көрүнүштөр, зордук, зомбулук, агрессия, депрессия, мунун бардыгы балдарга чоң нагрузка болуп түшүп атат. Ошол үчүн азыр ата-энелер балдарды азыркы балдар начар, өзгөрүп кеткен, бизде эмес деп анан ата-энелердин таап алганы эле биз ата-энебизди укчу элек, мугалимди көрсөк качып кетет элек. Биздин заман, аны айтпаңыздар, укпайт азыркы балдар. Ал уже старомодный метод. Аны айтканым менен угуп да көрбөй койбой, жасабайт дагы. Андан башка методко өтүш керек. Азыркы балдар Z, альфа, зуммер поколения андайды кабыл албайт. Анда эмне кылыш керек дегенде, анда демек заманбап башка ык жол методко өтүш керек. Жети Дубан, Жети Облас, Нарын, Ысык көл, Талас, Ош чакыруу боюнча барып ата-энелерге энелер мектеби бала тарбиясы жөнүндө бир аз жупуну тапкан өзүмдүн билим тажрыйбамды айтып берип келатам. Эми мунун актуалдуулугу кандай деп суроо бердиңиз, урматтуу журналисттер. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, бир мектепте балдарды уруп коюптур, зордук, зомбулук, анан мындай укук бузуу, кылмыштуулук мындай бир аз көбөйүп, коомчулуктун кабатыр кылып атат. Анан барган сайын ошонун мындай катаалдыгы, агрессивность күчөп баратат. Илгери мисалы үчүн 2 бала төбөлөшсө, жалгыз төбөлөшсө, биринчиден ажыратып коет эле, экинчиден башкалар барып талпа кылып теппейт эле. Азыр мана анча-мынча көрсөңөр, бир баланы бир нечеөсү же бир кызды ортого алып теуп түртүп атат, чачыны тартып атат. Бул деген сөз балдарда мына ушундай бир терс сапаттар өтө күч алып кетти. Анын көп себептери бар. Ошонун ичинен бири мана интернетте көргөн көп терс нерселерди балдар кайталап жатат да. Мунун ичинде эң сонун программа, приложениялар бар. Химия, физика, математика, билим боюнча, бирок балдар аны көрбөстөн тескери нерсени көрүп, ошону алып атат. Бул бир себеби болсо, экинчиси жанагы ата-энелерибиз, жакшы ата-энелер бар, бардыгына рахмат, балдарыны билим, тарбия, ыйман, адепке тарбиялаган, бирок өкүнүчтүүсү кээ бир ата-энелер бала тарбиясына көңүл бөлбөстөн, турмуш деп, тиричилик деп, алыска Россияга кеткендери көп. Бул жакта болгондору дагы талаа турмуш менен, андан дагы бир эмеси белый коса, черный коса, шерине деп, анан балдардын тарбиясына көңүл бөлбөй калгандыгы экинчи бир себеп. Үчүнчүсү, биз рухий азыктан өзүбүз үй бүлө, ата-эне, балдар алыстап кетти. Ал кайсы дегенде китеп окубай калдык. Адабий китеп, классика, Манас Айтматовду айтабыз, Барпын айтабыз. Ал эми аны сурап келсең, окуп чыккан адам аз болуп атат. Ойгүлдөрү, Залкар ой мурастары деген. Ушулардын бардыгы ушу проблемалардын себепчилери. Албетте мындан башка дагы көп, бирок түбүндө үй бүлө турат. Түбүндө ата-эненин ушу бала тарбиясына көңүл бөлүүсү турат. Ошол үчүн
мен ата-энелер үчүн, ата-энелер сиздер үчүн китебini жаздым. Ушунда 1 жаштан 17 жашка чейинки балдарды тарбиялоонун зарылдыгы, методдору боюнча жазып, анан үй бүлөлүндө болсо отуруп дастархон четинде таалим, тарбия, билим, маданият, адамгерчилик жөнүндө сухбат өткөрөлү деп дастархон четиндеги университет деген китепти жазып ата-энелерге сунуштадык. Ушу үй бүлөлүк китепкана түзүш керек. Үй бүлөлүк китепкана, ата-эне өз үлгү көрсөтүш керек. Анткени сөз чакырат, үлгү ээрчитет. Ата-эне айтып койгону аздык кылат, үлгү көрсөтүш керек. Өздөрү китеп окуш керек. Өздөрү балдарын кучактап, эркелеп, бая балдардын агрессивдүү, катаал болушунун, зордук, зомбулуктун түпкү себебинин бири балдарга сүйүү, мээрим жетпейт экен. Аларды кучактап, эркелетип, көңүл бөлүп, ушуларга бая караңгылык титилдегенден көрө бир бурчуна шам жак деп бир аз болсо дагы ушу иштерди жасап жүрөбүз. Кыскача айтканым ушул. Анан балдарыбыз, улуу инсандарыбызды билбей калып атат. Мына жана Жусуп Баласагын барпын айттым. Дагы башка муну Жалал абадтын эле өзүнөн канча профессор, доктор, академиктер чыккан, генералдар чыккан, улуу инсандар, акылмандар чыккан, акындар чыккан. Бирок алар жөнүндө сөз аз болот. Азыр көргөнү дагы башка. Мына ошондой инсандардын бири Исхак Разаков жөнүндө китеп жазып, мына ушул Исхак Разаковдун инсандык, лидердик өзгөчөлүктөрү деп биз балдарыбызга терминатор деле көрсөтүп айта бербестен, Брюс Ли, албалар жакшы бардыгы, бирок өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан улуу инсандарыбызды дагы Иса Акунбаев, Жусуп Абдрахманов өсөр эл өзүнү сыйлайт дейт. Бул дагы бир багыт болуп эсептелет. Ошол биздин анча-мынча жасаган. Кыдырып жүрүп, кайталап айтам, эң жакшы ата-энелерибиз көп. Жакшы ата-энелер, өзү Кудай ата-энелер бар болсун, өмүрлүү болсун, балдардын жакшылык күндөрүнү көрсүн, шүгүр кылалы жакшы. Мына президентибиз дагы айтып атат, биз мектеп бакчаны куралы, шартты түзөлү, бирок балдарыңарды тарбиялаңыздар. Балдарды тарбиялашка мектепке жардам бергиле деп атат. Мен байкаганым ата-энелерибиз бир аз ушул маселеде кайдыгерлик кылып коюп атат. Убактынын көбүнү бая мен айткандай отуруш, жыйын, көчө, майрам, ошондой той болсун, бирок тойлорду дагы бир аз мындай ысырапкерчиликке жол бербестен, ысырапкерчилик тамак аш бир болсо, экинчи бир ысырапкерчилик көп убакыт ошолорго өткөзүп коюп, илайым тойлор болсун, бирок ушуну дагы жопону кылып, анын ордуна ошо бир сунуш бердик. Тойлордо жөн эле көркөм сөздөрдү эле айтып калбастан, таалим, тарбия, билим жөнүндө дагы учкай бир сүйлөм, эки сүйлөм менен айтып кетсе, ушу жакшы болот экен да. Анан тойлордо, мына азыр залда айттым, кыз себине 40 китеп деп сепке китеп кошуп бериш. Дагы бирде айттык, кыргыздар үй бүлөлүк китепкана түзөлүү. Ата-энелерге биздин сунушубуз, байкаганыбыз, азыр үй бүлөдө китепкана жок. Евроремонт бар, машина бар, бардыгы бар, бирок китепкана жок, китеп жок. Мана айтып атабыз, кайсы үйдө 300дөн аз китеп болсо, ал үй рухий жакыр үй бүлө деп. Байкаңыз 300дөн аз болсо. Байкаганым ушул. Эми Кудай кааласа, мына азыр эгер залда болгон болсоңуз, ата-эне жакшы кабыл алып атат, кол чабып, күлүп, уялып, сүйүнүп отурушат. Кудай кааласа, Кудай колдоп жакшылыктар болот деген үмүттөбүз. Ал үчүн дагы бир нерсе, мына айыл өкмөтү, мына айылдык кеңештин төрагасы Улан мырза сыяктуу жетекчилик дагы элдин көңүлүн ушуга буруп, ушундай жыйындарды өткөрүп, бат-бат чакырып, эл менен, эл мындай суусап калды. Эл көркөм сөздөрдөн, ашыкча сөздөрдөн чарчады. Аларга чыкпаган, скромный, күндөлүк турмушта керек болгон сөздөрдү кыйкырбай, бакырбай, ашыкча убада бербей, ушулар жөнүндө өтсө, ата-эненин жан дүйнөсү бай болсо, ошо балдарга дагы келет.